тургуну Даминов Алижан Даминович жана Жекеев Эркинбек Керимбаевич да эскерүү мөөнөтүн жарыялады. Диний экстремисттердин тобу 1999-жылы август айынын башында эгемендүү Кыргыз Республикасынын түштүгүн басып келишип, Баткен районунда өздөрүнүн лагерин курган жана аларды чыңдоого аракет кылышкан. Өздөрүн Өзбек Республикасынын мамлекеттик оппозициясыбыз деп эсептеген бандиттик топтор Кыргызстандын аймагын өздөрүнүн базасына айландыруу, тажрыйбасы жок жергиликтүү жаштардын башын айлантып, өздөрүнө тартуу, алардан келечекте баскынчыларды даярдоо максатын көздөшкөн. Кыргызстандык жоокерлер ыктыярдуу аскердик топтор бандиттик бирикмелерин талкалоодо күжүрмөндүктү көрсөтүштү. Ошолордун катарында Көкташ айылынын тургуну Сатыбалдиев Бактыбек Абдыкаримович агабыз да бар. Анда балдар, мен сөз кезегин дал ошол Баткен коогалагына катышкан агабызга берсем. Урматтуу ата-энелер, окуучулар, жалпы Баткен согушунда курман болгон баатырлардын жаркын энесине арналган эскерүү күнү менен мен өзүмдүн атымдан жана куралдаш досторумдун атынан сиздерге 21 жылдан бери ушул күнү Кыргыз элинин жээти баатырларынын эскерип келе жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. 21 жыл мурун элим үчүн, жерим үчүн деп сырт айылында биздин досторубуз баатырларча курман болушкан. Ушул жети баатырлардын жаркын элесин ар дайым биздин жүрөгүбүздө, оюбузда. Урматтуу окуучулар, мен силерге айтарым, элиңерди, жериңерди коргогон, жакшы билим алган эр азаматтардан болгула. Кештин көңүлүң айланбады, кызыл отко жүрөгүң тайманбады, сапка туруп жупунун жазуусундай, солдат болдуң жупунун майдандагы, жоо келсе да жупунуп, кан сагынып, жер жатса да аңтарылып жалбырап, сенин эркиң курчуду уруш сайын, сенин мүйүзүң койбоду майтарылып. Эмгең дүнечендер салатташат, эрдең дүнечендер атакташат, өзүң өлдүң калтырып өмүрүңдү. Эртеңе сен эже солдат жасап, кайгы мыктып жүрүңгүн канап турдуң, ыраа көрбөй өлүңгү аяп турдуң, далай солдат өлгөнүн калкулак, сен өлдү деп аргасыз угуп турдуң. Ыштыштык убакыт алга шашат, ойломоксуң алам деп кандай атак, чымыркандың солдаттай Баткендеги чыгармандын наамын, Баткен атап. Солдаттарга кайрадан аралаштың, солдат болуп солдатка каралаштың, ок ышкырып майданда солдаттардын ортосунда чабуулга бара жаттың.